мен бул статьяны окуп там калып атам да. Бул негизи биздин Конституцияда 31-ci, 34-cü статьяларга мындай карама каршы келет экен. Мына сиз жазып атасыз. Эми интернет тармагында, сайттын баракчасында коомдук тартипти жана башка бузуу үчүн шарттарды түзгөн анык эмес жалган маалыматтарды жайгаштыруу. Бул мындай эч конкретика жок болуп атат да. Эми сиз ички иштер министринде иштейсиздер, мындай так билесиздер, адамды эмне үчүн жоопко тартса болот же болбойт. Бул жерде эч конкретика жок. Бул кандай түшүнсө болот, кандай колдоносуңар бул статьяны, кантип иштейт, кайсы айтылган сөзүбүз ошол ар бир жарандын сөзү ошондой шарт түзөт же түзбөйт деп аныктайбыз. Мындай өтө бир урматтуу элдер, Курманбекович, өзүңүздөр көрүп жатасыз, акыркы убактарда ошо жалган маалыматтар таратып, биздин жарандар, алардын ичинде сиздердин деле сүрөттөрүңүздөрдү коюп, жалган маалымат таратып аткан факттар болуп атат. Ошол жарандарды тартипке чакыруу максатында кээ бирки ошондой такталбаган маалыматтар, жалган маалыматтар, эски маалыматтарды азыр алып чыгып жаңы кылып көргөзгөндөр бул өлкөнүн туруксуздугуна дагы алып келүүгө багытталып атат да. Ошо биздин жарандардын укугун коргоо максатында ошо жалган маалыматтарды, фейк маалыматтарды таратса, биз анда протокол толтуруп, соттун кароосуна жөнөтөбүз. Ошо сот аныктап туруп, ошо 20 000 сомдук жазасын карайт. Мен сиздин статьяны карап сизге башка сунуш берейин деп атам да. Эгер чындыгында ошондой маалымат бирөөгө зыян алып келсе, анда айып пулун төлөсүн, жана башкасын төлөсүн. Анан шарттарды түздү деген бул чоң маселе да. Элдар Курманбекович, бул биринчи окуу, экинчи окууга сунуштарыңыз баарын карап чыгабыз. Ошол биз жыйнаган маалыматтар, протоколдор дагы сотко барат, сот гана карап чечим чыгарат. Бул жанагы урматтуу баяндоочу, мындай презумпция невиновности деген бар да. Эми көчөдө баратып, жаныбызда бараткан адам биз жөнүндө жаман ойлошу мүмкүн, өлтүргүсү келип, мүмкүн урдагысы мүмкүн, бирок эч качан өлтүрбөйт, эч качан урдабайт. Бул жерде ошол сыяктуу эле да. Эми адамдар интернетке көп нерсе жазат. Там Асан жакшы, Үсөн жаман деп жазып коет, бирок ал эч кандай ага зыян алып келбесе, биз жок, сен зыян алып келгенге шарт түзүп койдуң деп туруп эле барып айып пул салып берген бираз туура эмес го. Элдар Курманбекович, биздин жарандар ушундай жалган маалыматтарды таратып, биздин укугубузду бузуп жатат деп кайрылганда гана ал маалыматтарды биз карап териштирип, такталгандан кийин маалыматтарды жыйнап сотко жиберебиз. Ошол сот карап туруп, ошол жерде маалыматтар, жалган маалыматтар такталып, зыян келтиргенди тактагандан кийин гана айып пулга деген төлөтөт. Анда ошентип жазалы. Мен статьяга сизге ошондой сунуш берем. Зыян алып келсе, басынан ниет туура эмес болсо, чындыгында ошондой козголоң кылам десе, бирөөгө зыян алып келем десе, ошондо мен макулмун. Сунушуңузду берсеңиз, мен сунушту экинчи окууга берем. Ошону эске алыңыз. Анткени азыркы редакцияда конкретика да жок. Конституциянын 31-ci, 34-cü бересине каршы келет. Мен жана ООН, жана биздин Кыргызстан көптөгөн эл аралык келишимдердин мүчөсү. Ошонун баарына каршы келип атат да. Ошон үчүн мен сунуш берем. Анан экинчиден могу айып пул эми жеке адам 200 эсеп төлөш кыйын да. Мен ошол бир 100 эсеп жетиштүү деп ойлойм да. Юридикалык жак 600 эсеп эмес, мүмкүн бир 200-300 эсеп жетиштүү деп ошо сунуштарды берем, эске алып коюңуздар, Жарайт, сунуштарды берсеңиз карап чыгабыз.